Саламатсыздарбы ардактуу замандаштар. Назарыңыздарда кол өнөрчүлөр дүйнөсүнө арналган аздек көрсөтүүсү. Бүгүнкү берүүбүз Нарын областына болгон чыгармачыл иш сапарыбыз туурасында болмокчу. Атбашыр районунун Карабулуң айылында төрөлүп, кезегинде Кыргызстанга гана эмес, дүйнөнүн булуң бурчуна таанымал болгон чебер Азиз Копоев өзүнүн өнөрү аркылуу кыргыз кол өнөрчүлүгүн даңазалап келген. Белгилүү чебер Азиз Копоев жубайы ырыскан менен бир далай кайталангыс эмгектерди жаратышты. Бир эле адамдын зергер, жыгашчы, темир уста, же өрмөкчү, шырдакчы, оймочу болушу кыргыз кол өнөрчүлүгүнө гана таандык болсо керек. Маркум Азиз Копоев арабызда жок болсо да, анын өнөрү эл ичинде, эл оозунда. 42-жылы агасы уста болуп туруп Асан ага согушка кетип келбей калып, ошондо 16 жашар бала устакананы үйлөп калып, колхоздун сокосун, тырмоосун баардыгын караган, арабасын жасаган кар уста болчу. Чындыгында өзү темир уста. Анан зергерчиликке кетти. Анан боз үй жасаган көттү, иши кылып каражаны тынч эмес. Баардыгы келчү колунан. Күмүштөрү мынакей. Азыркы бар кимдин эле колунда шакек, доорунда топчу, чачында уттук болуп жүрөт. Боз үйлөрү болсо жүдөт. Көргөзмөлөргө тигилип көп кишилерге жасады. Абышкан байкуштун көп эле жасалган зергер буюмдары, жөн эле дыйканчылыкка керектүү буюмдары көп болгон. Анын баарысын эле ошо 72-жылдан баштап эле музейге деп эле алып кетишет, керек дегендер. Беребиз. Берип деле жүрдүк. Жалгыз эле боз үйүбүздү берген жерибиз жок. Бала бакырага арнап коелу деп эле. Андан башка ошо колхозго жасаган оокаттары, аспаптары, күмүш оокаттары көп эле музейде. Мергенчи киши экен, тегирмен кармаган уста киши болчу. Анан Карабулуңда ас деген уста бар экен.
Асис деген мергенчи бар экен, кызыңызга көңүлү түшүп калыптыр. Ушул киши жуузчуга келди келе деп 2-3 киши барса, ой, мергенчи киши каргашса да үй бүлөсү кор болбойт. Уста киши чака түктесе да үй бүлөсү ачка болбойт. Берем деп эле берип койгон. Кыргыз баласы кыздары бойго жеткенде жакшыраак конушка отуруп калса экен, жакшы конушка кондурайын деп байкуштар өздөрүнчө эле кам кашегин көрө берет турбайбы. Окуй баланчанын кызы чоркок экен, колунан иш келбейт, аш келбейт дедикпи, деп эле колуна ийне карматып эле, ошо күйөө келсе деле, жуучу келсе деле жүктүн бурчуна отургуза коюп, ийне карматып, сайма сайдырып көндүргөн илгертеден эле энелерибиздин нарк эмес балкына кетейин. Бөтөй апа деген апа бар экен. Ошол жалгыз карабулуң боюнча терме куруп, терме соккон байбиче экен. Ошого алып келип курдурдум дагы, карап туруп эле үйрөнүп ала калдым. Терисибизин кайсы убакта терет, кайсы убакта согот, канча жиптен курат, анын жасысы болот экен, ичкеси болот экен. Андан кийин эле өзүм ус болуп кеттим. Түрдү кандай салышты, илгеркилердин эле көчөтү. Азыр жаңы эч ким көчөт чыгар элек. Чагырмак дегени бар, чубатма дегени бар. Иши кылып ал терменин математикасы азыркы окумуштуулардыкынан ал убакта эле өчүп кетти. Өзүм болсо абышкам менен 57-жылы баш кошконмун. 17 жашымда өзүмдүн уругум адыгин экен. Чоң сарбагыштарга киребиз. Курманжан датка биздин 11-чи чоң энебиз болот экен. Алымбек датка 11-чи атабыз болот экен. Санжырачылар сүрүктүрсө. Жалалабад жактан илгери ооп келген имишпиз го. Өзүм 8 бир тууганмын. Өзүмөн болсо 16 бала бар. Оны кыз 6 эркек бардыгы эле ошо атасынын жолун жолдоп окуп, сүрөтчү болуп, уста болуп жүрүшөт. Ырыскан апанын да колу иштүү. Жолдошу боз үйдүн жыгачын жасаса, ал кийиз жабууларын, жип шууларын өзү эле бүтүргөн. Табиятынын жаркылдаган мүнөзү бар, эпчил, эмгекчил Ырыскан апа шакирт тарбиялап, далай кыз келиндерге өнөрүн үйрөтүп келет. Устанып эле колуман эштекке келбей калган күнү жок. Ушул убакка чейин эле чырмаган чийлерим өз колуман чыккан. Термелер, ийиктер, шырдактар, ала кийиздер, ушул кыздын себи. Иши кылып өзүм оймок менен ийнемди түшүрө элекмин колуман алып. Терме дегенди өзүм курам, өзүм согом. Чийди өзүм чырмайм. Кийизди өзүм жасайм, шырдакты өзүм оюп, өзүм ушул убакка чейин эле эмгектене берем. Илгери чеберлер өнөрдү тумар тутуп кармашкан. Азиз Копоевдун жасаган ар бир буюму дагы өзгөчө кооз жана көркөм деп айтсак болот. Албетте буга чоң чеберчилик керек. Чокусунда чогу бар, өзөгүнүн ичинде сомдоп койгон оту бар деп Камчы Манас эпосунда дагы сүрөттөлүп айтылат. Hey айкөлүң жүрдү жол менен, кодузуммен кол менен, 18 айга жол жүрүп, коргуп аскер мол жүрүп, казган актап жараданып, караган пенде таң калып, жээк тартып кылкылдап, желектин баары былкылдап, темирден айза жылтылдап, бет алышкан душмандын акырыңе жүрөгүңө. Байкашыбызча ак чыбыкты дагы камчы ордуна пайдаланып жүргөндөр бар. Албетте, ар бир буюм өзүнүн салттуулугу жана нарктуулугу аркылуу көзгө көркөм жана урунтулуктуу көрүнөт эмеспи? Андыктан камчы элик саптан жана табылгы саптан болуп, өрүмү майда өрүм болуусу тийиш.
Жылдан жылга минген аттарыбыздын жабдыктарынын үстү башы эби сынынан кетип, жардыланып бара жатканын байкайбыз. Биз буга өзгөчө айыл жергесине барганда назар салабыз. Ат жабдыктарына ээр, тердик, үзөңгү, басмайыл, көмөлдүр көңдөйлөр кирет. Эгер булардын бирөө эле болбосо, ат жабдыктары өз көркүнө чыкпай, бир татым тузу кемигенсип турат. Азиз уста жасаган ат жабдыктар 10 кылым өтсө да өз кооздугунан, көркүнөн тайбайт. Албетте, ат жабдыктарына узануучулук ат минүүгө тыгыз байланышат. Аны сымпооздоп, ээр токумун көркүнө чыгарып, көпчүлүк жерге баргыдай кылып минсе абдан жакшы болмок. Антип жасап өлчөмүү ат минип жүргөндөр айыл ичинде бирин-экин эле. Ат жабдыктарына өзүнүн жекече ыкмалары менен узанган чеберлер кезегинде арбын чыккан. Алардын кармаган буюмун калк урунууда. Учурда ат жабдыктарын кайыкчылык ыкмасы менен кармоо аракеттери басымдуулук кылууда. Уз үйдү толтурат, уста жайда отурат деген сөз бар. Бул устанын бактысы, чыгармачылык өзгөчөлүгү болуп саналат. Кечип жүрсө чөк өткүз, көздөп атса ок өткүз. Ак канга ээр алдырып, атка тердик салдырып, арстан манас баатыры, айнеттей көзүн жандырып деп Айкөле эпоста сүрөттөгөндөй, ат жабдыктарынын ошол үлгүлөрүн бизге жеткенин аруулата кармаган азиз өңдүү усталар мүмкүнчүлүгүнүн болушунча узанып келишкен. Бул көөнөрбөс өнөрүбүздүн муундан муунга өткөрүштүн мыкты жөрөлгөсү. Өнөрүнөн айланайын. Мен 90-жылы Киевде болгондо 180 мамлекеттен келип неме өттү фестиваль. Ошондо америкалыктар, аргентиналыктар деп биздин үйдө конок болушту. Эми жада калса чырмаган чийиңди кой сарткан шоонаңдан өйдө кантип ийрилет, кантип жасайт муну кантип. Ушул бала бакырасы айнеле ушинтип бирден үйдү кандай тигесиңер деп суроо сурап журналына, китебине жазгандар топ толтура. Кыргызымдын бул өнөрүн келечегине менин тилегим деги эле кыргыздын өнөрү өлбөйт. Кыргыз өлгөн күнү, кыргыз жогоргон күнү анан жогорбосо бара берет. Калпагы, бомсу, босую, үлчө өлбөй турган өнөр. Буларды өөрчүтүп колдон келсе, үйрөтүп эле тургандан эмес жок. Кылымдан кылымга кыргыз үйрөнө бериш керек, ошол өнөрдү ала кетиш керек.
аталарыбыз энелерибиз чогулуп мындай бир орто жайлоого чыгышар эле. Уй саап, кой саап дегендей. Анда кой саадырчубуз бала кезде. Жеңелерибизди, эжелерибизди ээрчип алып, айдын жарыгында ак чөөлмөк ойноп, ары бери куушуп ойноп жүрө берер элек. Ошондо таптырнакай болгон жапжаш жеңелерибиз отуруп алып, кыздар бойго жеткен кыздар тегеректеп алып анан соок кылып бекбекей айтышчу. Бекбекей ашты, бел ашты, белине бел божор ашты, саксакай куту саяшты, санына садак жарашты, аюй, аюй деп турушчу эле бар. Билгенге колөнөрчүлүк таш сандыктагы сыр, жазылбаган ыр. Эң өкүнүчтүүсү, усталар менен ууздар аны колпулаган тейден кетип олтурушат. Мезгил ошол сырды, чеберчиликти өзү алчу отурат. Бирок Азиз Копоев өзүнүн өнөрүн элге тартуулап, өзүнөн кийинки муунга калтырып кетти. Учурда анын уулдары дагы анын өнөрүн улап, анын жолун жолдоп келишет. Өнөрлүү өлбөйт дейт элибизде. Азиз Копоевдун ысмы эл ичинде. Биз аны менен сыймыктанабыз. Өнөр элдин байлыгы. Биз өнөр аркылуу сыймыктансак болот. Бирок эскинин баркын билбей, жаңыны жаратаарыбызды эсибизден чыгарбайлы. Саламатта калыңыздар.